Assalamu alaikum, ардактуу сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздер менен ушундай жакшы күндө керемет кечте амандашып турганыма Кудайга ыраазымын. Андыктан барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Дагы бир ирет ассаламу алейкум. Өтө сонун Гүлжигит мырза, биринчиден келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Негизи эле жаңы жылдыкка болгон даярдыктар кандай, ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Жаңы жылга даярдык кандай? Эл катары азыр эми жаңы жылдын астында ушу жаңы жылдык корпоративдер, көгүл туруп, айтор ушул элдин маанайын көтөрмөй. Анан эми жакшы ой тилектер бар жаңы жылга. Быйыл аткарылбай калган көптөгөн жумуштарыбыз калып калгандарды ошолорду кийинки жылга буюрса. Ал эми маанай сезилип атабы, мындай аз калганын сезип атасызбы жаңы жылга? Болгон 11 эле күн калган турбайбы? Ой, эми жаңы жылды эми бала кезде буну башкача күтчүбүз, себеби аяз ата күтчүбүз, аяз атадан белек күтчүбүз дегендей. Эми азыр өзүбүз аяз ата болуп калдык. Ал эми быйыл ушул кандай өзгөчөлүк менен өткөрөйүн деп жатасыз жаңы жылды? Кандай өзгөчөлүк? Негизгиси Чет өлкөгө барып каласыз. Кандай? Болушу мүмкүнбү ошо? туура, ойдо бар. Буюрса? Эми эртең буюрса Санкт-Петербург шаарына кетип атабыз. Ал жакта ушул жаңы жылдын астында биздин мекендештерге жылдын мыктыларын тандоо, анын арасында ошол концерттик программалар менен. Андан кийин 24 декабрь күнү Истанбул шаарында мекендештерге ушундай бир жаңы жылдын астына майрамдык кече тартуулайбыз буюрса. Демек, дүйнөлүк гастроль болот десем жаңылышпайт экенмин да. Эми чакырган жерге барыш керек. Албетте. Ошол. Негизи эле өзгөчө бир жаңы жылда тозгон салттарыңар барбы, биз билбеген, балким үй бүлөңүздө өзгөчөлөнүп башкача? Эми мындай да иним. Жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам. Албетте. Ата эне менен, болбосо үй бүлөң менен, балдарың менен ушундай тосо турган бир ушундай өзгөчө майрам. Себеби жыл жаңырат. Анан жакшы тилектер айтылыш керек жылдын башында. Анын сыңары ушул үй бүлө менен биз дагы эл катары тособуз. Үй бүлө тууралуу айта кеттик, анда эмесе балдарыңыз ушул сиз гастролго узак сапарга кеткенде абдан сагынып калса керек. Келгенде бир кандай өзгөчө маанайын көтөрүп мындай кубандырасыз? Эми мурда балдарым жаш эле деп, азыр кичине бой жетишип, мектепке барат, бала бакчага барышат. Анан Эркелеткен бир аз кыйыныраак болуп жатат. Жок, атасын күтөт. Мен өзүм да баласага окшойм. Мындай Негизи өзүңүз кандай атасыз деп ойлойсуз өзүңүздү? кандай атамын? Бир макал бар да. Карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт. Анын сыңары бала бул ата эне үчүн эң чоң бакыт, байлык деп билсек болот. Анан камкор ата-аналардын катарын толуктасам керек. Өтө сонун. Ал эми биз маегибизди бир нече мүнөттөн соң улантабыз. Кезекти ушуга байланыштуу атама аттуу чыгармага берсек, Айгерим Расул кызынын аткарысында. Тосуп алыңыздар. Эскерте кетсек, түз эфирде Сонун шоу программасы. Ал эми бүгүн бизде конокто дагы бир жолу айта кетейин, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков мырза. Ал эми биз эфирибизди улантабыз. Клип убагында айтып калдыңыз, Гүлжигит мырза көптөгөн гастролдук сапардарда болуп жүрөбүз деп. Эң эле узак ушул гастролдук сапар качан болду эле сизде? Жакшы суроо. Эң узак гастролдук тур бул 2016 жылы болгон. Кусалык жана 4 мезгил аталышта. Беш тапан Кудулдар театры менен биз Орусия жергесине сапар кылганбыз. 80 күндүк гастроль. Биз ошондо машинада жүргөнбүз. 33 000 километр жол басканбыз 80 күндө. Россиянын айтор бир топ шаарларына барганбыз.
кандай десем, бир 30-40 шаарына гастролдоп келгенбиз. Эң узак ушул гастроль болгон. Эң узак гастрол ошол болгон. Эң кызыктуусу да ошол болсо керек. Бир кызыктуу мүнөттөр эсиңизде болсо айта кетсеңиз. Өтө. Негизи ушу Биз кыргыздар мындай тоодо чоңойгон үчүн тооду жакшы көрөт экенбиз да. Ал жакта биз такыр тоо көргөн жокпуз да. Анан Казакстандан келип уже Кыргызстанга жакындай баштаганда тоолорубузду көрүп бири-бирибизге көрүнбестен жашып ыйлап мындай бир башкача сезимдер болгондо тоолорубузду көрүп жерибизди, мекенибизди сагынганыбызды ошондо мындай сезгенбиз да негизи. Ыйлабай десек деле көзүбүздөн жаш куйулат да, ыйлап мындай. Бул болсо бир сагынычтын көз жашы болсо керек. Ал эми ошол учурда мындай илхом келип, бир мекен жөнүндө чыгарма жазылган жокпу? Чыгармалар жазылган, эми мындай бир себептер менен жарыкка чыкпай жүрөт. Бир-эки сөз жакпай калса дагы ушу сандыкта жүрө берет да, ошол жерине өзүнүн убак сааты чыккыча. Сандыктан демесе абдан эле көп ырлар болсо керек сизде. Сандыкты ачыш керек да. Сандыкты ачыш керек. Демек бул өзгөчө сандык турбайбы? Ал өзгөчө ыр сандык, анан сыр сандык. Жалпы ушул чыгармачылыкка баскан алгачкы кадамдарыңыз тууралуу дагы эскерте кете аласызбы? Чыгармачылыкка мен бул чоң сахнага 2006-жылы келдим. Себеби алга чейин дагы студент кезибизде Сагын плюс күлкү деген студенттерден турган топ түзүлүп, Сагын Мадымаев, Раматылык Дөөлөт Мадымаевдин иниси Кудул, Дамирбек Норматов, Мира деген солистка кызыбыз бар эле. Ушулар ошондо бир 18-19 жаштагы балдар элек. Өзгөн, Каракулжа, Аксала, Бука, Чаткал ушул райондорго гастролдук тур менен чыкканбыз да. Ошол чоң сахнага болгон кадамдар ошондо башталган, кызыгуу болгон. Андан кийин бир топ оондорду жазып, айылда жүрүп калдым. Маданият бөлүмүндө иштедим айылда. Райондук маданият үйүндө иштедик. Анан чоң сахнага аттанайын деп Бишкекке сапар алганмын 2006-жылы келип. Айбийке аттуу чыгармам менен анан ушу кыргыз сахнасына, чоң сахнага кадам койгонбуз. Эң сонун анда эмесе бизге түз эфирге байланышка чыккан көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, биз сизди угуп жатабыз. Гүлжигит мырзага кабыл тилегиңизди же болбосо сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Сиз түз эфирдесиз? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Катуураак сүйлөп койсоңуз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Сиз түз эфирдесиз? Сыналгыдан кичине алысыраак туруп алсаңыз. Биз сизди угуп атабыз. Эң сонун. Өтө сонун. Рахмат. Бул кабыл тилектер болуп кетти десем. Болду сизге. Угарман карындашыма ыраазычылык айтам. Сизге дагы ден соолук каалайм. Жараткан өмүрүңүзгө, ырыскыңызга береке берсин. Жаңы жылыңыз менен. Ырларыбыз дем болсун, эм болсун. Рахмат. Өтө сонун. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө биз билебиз, 2008-жылы Коштошуу аттуу өзгөчө белгилүү чыгармаңыз чыккан. Ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Өнчө бир хит болгон десем жаңылышпайм. Коштошуу аттуу чыгарма ошол 2006-жылы Бишкек шаарына
келип жумушчулар шаарчасы деп коебузбу кыргызча, рабочий городок ошол жерге түшкөм да биринчи. Бир инимдин үйүнө келип, анан ошол жерде аккордеону бар экен. Алар эми шаарда бардыгы жумушка кетет. Анан аккордеонун алып, ошол убакта жазылган чыгарма бул. Анан өзүнүн угармандарын тапты. Балким ошол убакта ушул чыгармага балким көпчүлүктүн жан дүйнөсү сап турганбы, же өздөрүнүн жашооуна туура келдиби. Айтор эл оозуна алынып, ушундай бир ийгиликтүү чыгарма болду десем болот. Сиздин ар бир чыгармаңызга клиптериңиз чынында эле өтө өзгөчө. Бул жалпысынан өзүңүздүн башынан берки идеяңызбы? Ушундай тартылат, ушундай болот деген сыяктуу. Клиптерди эми ошол клиптерди эми бул жерде режиссерлордун дагы салымы бар. Эми кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, ар кимибиз өзүбүздүн оюбузду айтып, анан ошол нерсеге токтолуп тартабыз. Өтө сонун. Анан байкасак, Москва тууралуу 2 бөлүм чыгарма жазыптырсыз. Башында биринчиси Москва 1, андан кийин Москва 2 десем жаңылышпайм. Ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз, бул эмне түрткү болду? Москвада жашап калдыңызбы, же болбосо жөн эле Москвадагы мигранттарга мындай колдоо катары жазылган ыр болду эле? Бул чыгарма 2014-жылдары жазылды окшойт, 2014. Ага чейин дагы эми Россияга көп эле гастролдорго барып жүрдүк. Ал жердеги кыйынчылыктар, айтор көп уш түрткү берди да. Ал жердеги көп мигранттардын жашоосу, баягы эми Россияны аралап жүрүп, мага ушу Москва шаар жагат негизи. Анан ушу Москвадагы жашоолор дагы мындай түрткү болду окшойт ырдын чыгышына. Москвада калып, азыр келем деп кетип, квартирага сыртман култап кетип калып, ошойдон 2 күндөн кийин келди окшойт. Ошондо ушунчалык таасирленгем да. Же телефонумду калай десем. Анан квартираны берген жигиттер келип, кыргыз балдар экен, ноокендик жигиттер экен. Кардым аш тезип жүр деп алып барып, кусам тогуз кайрап келип киргизишип коет. Ошентип келип эле жазгам да ушул чыгарманы негедирчи. Андан кийин Москва 2-ни Москвага концерттик программа менен кетип атып, анан көрөрмандарыбызга жаңылык болсун деген таризде жазылып калган чыгарма. Өтө сонун. Биз маегибизди бир нече мүнөттөн соң улантабыз. Ал менен бизде жарнама, андан соң клип. Султан Садыралиев жана Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо аттуу чыгармасын кабыл алыңыздар. Дал ушундай жагымдуу чыгармадан соң биз түз эфирде өз маегибизди улантабыз. Ооба, биз маегибизди улантабыз. Буга чейин айта кеткендей, Москва чыгармасы үйдө камалып калганда жазылып калды деп айттыңыз. Ошондо жалгыздыкта илхом жакшыраак келет экенби негизи? Эң туура. Өзгөчө. Эми чыгарма жазганда эч ким оюңду бөлбөсө, оюң бир жеке жыйналган убакта ошондо чыгармалар жазылат. Анан телефондагы бузат да оюңду ушундай. Жалгыздыкта көп чоң иштерди бүтөрсө болот адам. Дал ошол Алмаз Шадаевдин аткаруусунда эми мага баары бир аттуу чыгармасы абдан бир өзгөчө хит болду деп айтсам жаңылышпайм. Ушул чыгарма тууралуу айта кетсеңиз, кандай жазылып калды, кандай болду баардыгы? Эмне түрткү болду эле ушул чыгарманы жазганга? Бул чыгарманы 2012-жылы Ош шаарында жазганмын. Ошондо Ошко барып 2 ай жашап калдым. Инимдин үйүндө. Алар эми эртең менен жумушка кетишет, күндүз өзүм калам. Ошондо ал жерде бир топ чыгармаларды жаздым. Ал чыгармалардын бардыгы
өздөрүнүн көрмандары тапты. Мен сенден кетейинчи, эми мага баары бир, санатыры, айзирек, махабатым, агент, Тико. Өзгөчө. Эң эле өзгөчө хит болгон чыгармалар болду, чынында. Ушу чыгармалар жазылды, жанагы Туулган күн деген. Көбү чыкпай жүрөт турлардын ошолор. Буюрса демек чыгат экен да күтөт экенбиз да. Ал эми байкасак көп эле чыгармаңыз махабат тууралуу экен. Ушул махабат тууралуу сүйлөшсөк, ким түрткү болот ушундай бир өзгөчө чыгармалар жазганга? Же бул купуябы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Бул махабат темасы бул түгөнгүс да, бул чеги жок. Адамдын жүрөгү согуп турабы, демек ал жерде сүйүү бар да. Албетте. Бир интервьюларыңыздар көрүп калдым. Жубайым ушул Кудайымдын берген ырыскы белеги деп айтып калган экенсиз. Ошол жубайыңызды биринчи алгач көргөндө эмнесинен жактырдыңыз? Балким көз карашынан же болбосо бир жагымдуулугунан, балким? Эми бул 3 кайып бар да. 3 кайыптын бири ушул нике кайып деп айтылат. Ошол Кудайым буйруган экен, тагдырыбыз бир экен. Ошентип баш коштук. Балдарды төрөп берди. Үйүбүздүн куту дегендей. Өтө сонун. Ошол анан Ал эми ушул несин айтсам экен, ал айтпай эле коеюн да, ал. негизи ушул жубайыңызга арнаган чыгармалар барбы өзү ушул негизи репертуарыңыздын арасында? Бар. Бирок чыга элек. Буюрса чыгат экен да жакында. Чыгат. 2023-жылы сизден жаңы Насип кылса, чыгарма күтөбүз. Ал эми биз билебиз, азыркы учурда Гүлсүн Бостонкулова айым менен дуэт ырдап калыптырсыз. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, кантип иштешип калдыңыз эле? Гүлсүн менен Бостонкулова менен гастролго чыгып, ушу гастролдук турда иштешкенбиз. Ушу гастролдо жүрүп, ушул вау жазылган да негизи. Анан эми бул ыр заманга жараша мындай чыгармалар да керек экен. Тамашалуу ыр деп кабыл алса болот да бул ырды. Дал ушул чыгармага терс пикирлер да болгон экен. Ага көз карашыңыз кандай болду жалпысынан? Көз карашым түз элем, ал ар ким оюндагысын айтты, жазды, ал балким баягы иммунитети слабый чыгарма болуп калды окшойт. Негизи биз ойлойм, баары эле көнүп калыптыр да. Гүлжигит мырза өзгөчө бир терең мааниси менен чыгарманы, анан бир оңой эле чыгарма келип калса бир башкача сезимдер болду го десем жаңылышпайм. Бул чыгарма эми баягы толук 7 айлык баладай болуп калды негизи, ошо толук мындай бышпады да. Бирок билбейм, быйыл жылдын хайпыры деп ушундай бир номинацияларды берип ушундай кылышып атат. Жакында ушул алдыңкы 2023-жылы бир жеке концерт өткөзүү оюңузда барбы негизи? Албетте. Бул эми салтка айлангандай, мен жылда февраль айында концерт беремин. Бул эми отчет концерт күйөрмандарга. Эми бул салтка айлангандай, буюрса жаңы жылды жакшы тоссоп, биздин эстрада жылдыздарыбызды коштосун да. Ушу Жети область, Жети Дубанга, борборлоруна отчеттик концертибизди беребиз. Гастролдук сапар деп. Гастролдойбуз. Өтө сонун. Анан Инстаграм баракчаңыздан байкасам, жакында чай концерт дагы болот экен. Ошол тууралуу суралгым келет. Азыркы учурда чай концерттери өтө популярдуулукка ээ болуптур. Ушул жөнөкөй концерт менен чай концерттин айырмасы эмнеде? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Экөөнүн айырмасы кандай? Чай концерт эми азыр замандын талабышындай, ичип жешип дегендей бийлеп. Тиги концертте мындай, бирок ошол концерт жакшы да негизи, мындай айта турган оюңду толук жеткизесиң. Анан бул корпоративдер көп, чакырган жерлерге барыш керек экен. Анан ушу гонорар келишим баада барабыз дейм. Анан уюштуруучулар өздөрү уюштурат.
биз ошо концерттик программасына жооп беребиз. Сонун азыркы кезде ушул байкасак көптөгөн конкурстарга катышып бизден жаш ырчылар чыгып жатат. Ушул биздин жаш ырчыларга деген мындай кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Негизи ушул музыкалык билим алуу, ырчы болуш үчүн музыкалык билим алуу сөзсүз түрдө керекпи? Же болбосо балким талант болсо ушундай конкурстар аркылуу чыкса болобу? Мындайда талант менен билим экөө айкалышып бириккен жерде өтө чоң ийгилик бар да. Сөз билим алыш керек. Билимсиз баягы Куранда деле айтылгандай, же пайгамбарыбыздын хадистери оку жана оку деген нерсе. Бешиктен кабырга чейин окугула деген сөздөр бар да, хадистер бар. Билим алыш керек, албетте алыш керек. Билим болбосо адам көп бузабайт деп айтат элем. Өтө сонун. Ал эми биз билебиз, сиз өзгөчө аспаптарды ойногон билесиз. Алардын бири аккордеон. Ал эми аккордеондон тышкарыда кайсыл аспаптарды ойнойсуз? Аккордеондон сырткары ошол баян ойноп калам. Жа топчуга окшоп. Клавишаларды ойноп калам. Көбүнчө урлар кайсыл аспап менен жазылат? Аккордеон мененби же клавиша мененби өзүңүз айта кеткендей? Аккордеон менен жазылат. Клавишада, Ямахада жазылат. Ошол. Болбосо жөн деле кетип атканда, баягы узак сапарга чыкканда кыңылдап атып дегендей. Ырдап барат эле жазылып кеткенде демек. Эң сонун. Эмесе биз бир нече мүнөттөрдөн кийин маегибизди улантабыз. Сонун шууланууда Албетте. конокто Сатыбек мырза. Боло берет. Албетте. Мунун баары өзгөчө тамаша. Биз маегибизди улантабыз. Көрөрмандарыбыздын маанайын көтөрүү иретинде айтылган сөздөр болду. Чынында чыгармачылык тууралуу кеп кылып жатабыз. Ал эми ушул сизде жалпы бир күн бою абдан жыш убакыт деп айта кеттиңиз. Негизи гастролдон тышкары, ушул концерттерден тышкары бош күнүңүз кандай өтөт сиздин? Бош күн кандай өтөт? Бош күн уктап эс алыш менен өтөт. Ошо уйкуга зар болосуң кээде. Эми баягы региондорго көп кеткен үчүн такай жолдо жүрөбүз. Жолдо кыйналып калбайсызбы негизи? Же көнүп калдыңызбы узак жолдорго чыкканда? Негизи мага сапарда жүргөн жагат. Сапарды жакшы көрөм. Негизи айтылат го, сапар учурунда ушул узак жолго чыкканда өзгөчө бир чыгармалар жаратылышы мүмкүн. Ушулда сизге негизи кандай таасир тийгизет? Жаратылыш бар. Ар жердин өзүнүн бир кооздугу, ар түрлүү адамдар, пикир алышасың дегендей. Битөр керемет да. Үйдө бир 2-3 күн чыкпай калсаң, кадимкидей мындай толуп жарылайын деп бук болуп, Булугуппу? ушундай болуп калабыз. Өтө сонун. Ал эми буга чейин айта кеттиңиз, жаңы чыгарма менен келдим. Бизге жаңы жылга өзгөчө белек даярдап келдим деп. Ошол чыгарма жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Сулуу аттуу чыгармаңыз экен. Бул ыр жөнүндө кенен айта албайм. Баштан айтып коеюн дебейсизби? Бул ыр сулууга деп айтылат. Ким мен сулуумун деген болсо ошолор үчүн жазылган. Негизи кандай жазылып калды эле бул дагы? Чыгармалар эми отуруп эле ушу жазайынчы деп отуруп. Негизи мындай, мисалы, кандай жазылат? Отурганда эле өзүң обоң келип калабы же болбосо жазыңыз келип баштайбы? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, кандай жазасыз? Ошого өзүм да таң калам. Туруп эле ырла жазылып кетет экен да демек. Өзүм да таң калам ошолорго. Негизи келип отурганда эле ырлар келип жазылып калат, айтор ушундай. Мындай. Өзүм күйөрманмын да.
кийинки ыры кандай ыры чыгат экен деп өзүмдү күтөм да ушундай. Эңсанын андемесе биз ушул жакында социалдык тармактарыңызда, Instagram баракчаңызда байкап калдым. Апаңыз гүлдөрдү отургузганды абдан жакшы көрөт экен. Мен ойлойм, ушу жай мезгилинде өтө мындай айлана гүлдөргө толуп, сонун болуп калат болуш керек үйгө барган кезде. Туура айтасың, апам багбан да эми. Гүлдөрү укмуш. Кышында барсам деле гүлдөй берет, жайында барсам деле гүлдөп турган. Үйдүн айланасында гүлзар кылып койгон, сонун. Негизи апамдын колунан гүл жакшы өсөт. Чынында эле өтө кооз гүлдөр экен. Анан Ал эми өзүңүз апаңызга канчалыкта тез убакытта ушу гүл берип турасыз, кубандырып, балким маана эң көтөрүп? Эми ата-эне үчүн баласынын мындай ден соолукта жакшы жүргөнү бул чоң бакыт, чоң белек. Эми азыр техника жетишти. Видеодон көрүшүп, сүйлөшүп, ал акыбал сурашып турабыз. Мен мынакей кече келдим, айылга барып келдим. Аксыга, ата-энемди барып, апамдын тамагын, нандарын сагынам. Чоңойсок деле эркелеп турабыз дегендей. Ошол эми ата-эне. Учурдан пайдаланып, апаңызга салам айта кетсеңиз болот. Сөзсүз. Апа, ата, сиздерди жакшы көрөбүз. Биздин Аска Тоо атабыз бул. Анын боорунда булак бул апа сиз. Дөөлөттүк арлык тилейбиз. Ырыскыңыздар кенен болсун. Атамдын кылган дуалары кабыл болсун. Ошол. Жалпы бир туугандардын атынан, өзүмдүн атынан, неберелериңиздин атынан жалындуу ысык салам айтам. Аман болуңуздар. Жакшы көрөбүз. Өтө сонун. Ушул чыгармачылык жолду баштап жатканда алгач эле биринчи орунда ата-эне колдоо көргөзөт, эң чоң. Негизи ата-энеңиз каршы болгон жокпу? Эмнеге бул жолду тандадың деген сыяктуу суроолор пайда болду. Атам мени аскер адамы кылам дечкен да. Андан кийин ошондуктан дене тарбия бөлүмүнө окутту. Андан кийин юридикалык билим алдым. Көрсө, ушу маданият экен да менин жолуңуз. Мен себеби ушул нерседен рахат алам. Анан бул жактан берилип аткан ырларды элге берип турбасак, бат эле жинди болуп калчу дайсың. Демек, талантты каталбайт экенсиң да. Өзгөчө. Ошондой эми бул дагы бир оорубу, же бир касиетпи? Өнөр дагы бир Кудайдан берилген бир белек деп билем. Анан эми чыгармалар жөн жазылбайт. Ар бир чыгарманын өзүнүн бир миссиясы болот. Бир адамдарга дар болот жан дүйнөсүнө. Ошондой. Өтө сонун. Ал эми биз Instagram баракчаңыздан байкасак, футболго да өтө кызыгыңыз бар экен. Бул дене тарбия бөлүмүндө окугандыктанбы же мындай эле ойноп турасызбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Туура айтасың, спортты өтө жакшы көрөм. Эми акыркы убактары кичине алыстап кеттик окшойт. Ошол мен волейболду жакшы көрөм. Бул волейбол өтө таза, жакшы оюн да негизи. Ошол футбол ойноп турабыз, канча-мынча. Ал эми жакында эле дүйнө чемпионаты бүттү. Кайсыл курама команданы колдонуңуз? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Чынын айтканда мен Португалияны колдогом, себеби мен Роналдого күйөрманмын. Роналдонун өзүн алып жүрүшү, көптөгөн баягы көп адамдарга мындай кол сунат экен. Татуировка дагы кылбайт экен, себеби ал Өзгөчө бир үлгү деп айтасыз анда. Донор турбайбы бул элге бир донорлук кан берет экен. Ошон үчүн татуировкаларды дагы кылбайт. Анан өзүнүн мындай симпатиясы жагат, ойногон оюндары жагат. Мен чынында ушу Португалияны колдоп аткам, кийин Мароккого жан тартып күйөрман болдум. Турай. Ал эми кечегиде
Францияга. Албетте. Өтө сонун демек. Анткени мен дагы Португалияны колдойм, ошондуктан Гүлжигит мырзаны өтө түшүнүп жатам. Мен да ичим атышып жатат тилекке каршы. Бирок Эми Роналдо бул карьерасын жыйынтыктап атканда бир жакшы көзүнө бир ийгилик менен кетсе сонун болмок. Эми темадан алыстасак, мисалы балаңыз ушу Роналдо сыяктуу спорт кесипти тандайм десе кандай карайсыз? Же өзүңүздү колдоп ырчы болсун деп ойлойсузбу? Балам дагы ал да футболго күйөрман, ал Мессиге күйөрмандык кылат. Экөөбүз ушулдай. Мен Роналдо дейм, ал Месси дейт дегендей. Анан эми адамдын ар бир адам көзүнчө талант шык берилет да. Бул эми чыгармачылык эле эмес, башка. Анан өзү тандаган кесипти аркалашын каалайм да. Биз эми албетте колдойбуз, кубаттайбыз дегендей. негизи балдарыңыз ошол чыгармачылыкка кызыгабы, балким сиз менен дуэт ырдап чыгам деп айткан күндөрү болду беле? Эми андайлар ал убактарда болгон. Бирок бир үйдөн бир эле артист болот го дейм. Негизи эле бир өнөрлөрүн байкап калбайсызбы өзүңүздүн өнөрлөрүңүздү балаңыздардан? Балким ал дагы мындай обондорду ойлоп таап чыгып калат отуруп ырдап мисалы. Эми азыр жаш. Дагы чоңойгуча көп Ойлору өзгөрөт. көп жака көп бурулуштар болот али. Ойлор алмашат, баягы өткөл курак болот дегендей. Эң сонун анда эмесе сизге эркин микрофонду узатабыз. Көрөрмандарыбыз менен коштошсоңуз болот. Не дейбиз, барыңыздарга ийгилик каалайбыз, урматтуу Сонун шоудун көрөрмандары, күйөрмандары. Сиздер менен ушундай дагы бир керемет кечте буюрса сухбатташтык окшойт. Ошо ар бир үйгө жакшылык каалайбыз, кут береке болсун. Ал эми мекенибиз тынч болсун. Кыргызстан бул жердин, планетанын жүрөгү деп билемин. Жүрөк тынч болсо, дүйнө тынч болот. Андыктан элиме тынччылык каалайм. Байлык, тоолорубуз, сууларыбыз, жаратылышыбыз негизи баары көз тийбесин. Ошол келаткан жаңы жылыңыздар менен ар бир үйдөн нарстенин үнү жаңырып, күлкү гана жаңырып, ырбий туруп чыгып турсун. Көрүшкүчө аман болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайбыз. 2023 жыл сизге дагы тоокчулуктун, молчулуктун жылы болуп келсин. Эң башкысы сизге бекем ден соолук каалап кетмекчибиз. Рахмат. Өтө сонун ал эми. Анда эмесе азыр сиздин аткарууңузда чыгарма болсун. Сизди сахна төрүнө узатабыз. Ал эми Достор, эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өзгөчө инсан, белгилүү хиттердин ээси Гүлжигит Сатыбеков мырза конокто. Анан жана анын аткаруусунда өзгөчө жаңы, орусча айтканда свежий чыгарманы тосуп алыңыздар. Жолугуңа бара берем, чакырбасаң деле жаным кайра, 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 о кайра сага. Салып койдуң жанымды санага, антип мени караба. Жүрөгүмдө орун бар, сага дагы мага да. Жүрөгүмдө орун бар, сага
өтө сонун. Эң сонун аткаруу чыгарма болду. Бул чыгарма ар бир сулуу айымга арналды. Анда эмеси, урматтуу достор, ушуну менен тилекке каршы биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Ооба, назарыңыздарда сиздер сүйгөн алып баруучулар болду. Маназбеков Алтынай жана Асаматов Айдин кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.